Гастриттин пайда болушу. Гастрит бул ашказандын сезгенүүсү. Бул ичеги карын жолдорунун ичинен кеңири тараган илдет. Себеби ашказан сезгенгенден кийин тамак сиңирүү процесси бузулат. Жалпы организмдердин алсыздануусуна алып келет. Адам бат чарчап, жумушка болгон аракет азайып, клеткалардын кайра жандануусу бузулат. Гастритти ар кандай бактериялар пайда кылышы мүмкүн. Өтө ысык же өтө ачуу тамактарды колдонуу менен ашказандын сезген таалы коркунучу бар. Ичегидеги инфекциялар, көк боордун жана өттүн оорусун убагында дарылабаса, ашказанга күч келип, натыйжада гастрит пайда болот. Ошону менен бирге тамеки тартуунун ашказанга өтө чоң терс таасир этет. Себеби түтүн аркылуу кирген кээ бир микробдор ашказанда калып калышы ыктымал. Мындан сырткары көпчүлүк адамдар ар кандай дары-дармектерди ченемсиз колдонуу менен бул ооруга чалдыгып калышат. Акыркы изилдөөлөрдө стресске кабылуу ашказандын сезгенүүсүнө алып келери такталган. Ашказан ооруларынын ичинен көбүрөөк кездешкени катаралдык гастрит. Бул түрүнө негизинен туура эмес эрежеде тамактанып, дары каражаттарын ашыкча пайдалангандар чалдыгат. Катаралдык гастритти туура эмес дарылагандан улам өнөкөт түрүнө айланып кетет. Мындан сырткары диетаны сактабагандыктан алкоголь ичимдиктерин ашыкча ичүүдө гастриттин өнөкөт түрү пайда болот. Бул учурда ашказандын негизги көпчүлүк функциялары бузулуп, жел кабыгы жабыркайт. Бейтап тамактануудан кийин ашказан тушунун ооруганын жана оорлошуп калганын сезет. Тез-тезден зарна болуп, тамакка болгон табити жоголот. Оозго жагымсыз даам келип, ооздон жагымсыз жыт чыгат. Ашказандын эпителиканы жабыркап, көпчүлүк учурда бул илдет ичтин катуусу менен коштолот. Гастритти үй шартында дарылоо оңгайлуу болот. Кадимки дары чөптөр ашказанга абдан пайдалуу. Чычырканактын ашынын асказанга тийгизген дарылык касиети көп. 3 кашык чычырканактын ашын жарым литр сууга кайнатып демдеп коюп туруу керек. Андан кийин даамына жараша бал кошуп, 2-3 стакандан тамактануудан алдында ичип койсо, ашказан оорусунан арылууга жардам берет. Жаңы картошканын ширесин күнүгө эртең менен жарым стакандан ичип, 30 мүнөткө чейин кыймылдабай жылуу жатат. 1 сааттан кийин тамак ичсе болот. Бул дарылоо курсун 10 күнгө чейин созуп, ортодон бир канча күнгө токтотуп, кайрадан 2-3 ирет кайталап коюу менен гастриттен арылууга болот. Мындан сырткары кадимки сабиздин ширесин тамактанып алдында жарым стакандан ичсе, ашказандагы кычкылтекти азайтат. Күнүгө бир эле жолу ичкен жетиштүү. 10 күнгө чейин кайталап ашказан оорусунан сакайып кетүүгө болот. Ошондой эле гастритти алма менен дарылоо абдан жеңил. Бирок жашыл сортунан эмес. Алманы майдалап күнүгө эртең менен ачкарын жейт. Мындан кийин бир аз убакытка тамактанбай туруу керек. Гастритке калгандан кийин өзгөчө диетага көңүл буруу зарыл. Бул оорунун алдын алуу эң эле жөнөкөй. Туура тамактануу, витаминдүү тамактар менен азыктануу, ичимдиктерден алыс болуу, ооз көңдөйүн дайыма таза алып жүрүү зарыл. Ичеги карын жолдорундагы ооруларды өз убагында дарылоо менен ашказандын сезгенүүсүн алдын алса болот. Гастрит пайда болгондон кийин ашказандын функциялары бузулуп, башка ич органдарына таасирин тийгизет. Мисалы, боорго, өткө, ичегилерге, ошондой эле зат алмашуу процессинин бузулушуна алып келет. Мындан сырткары, көчөдө даярдалган тамактар ашказандын жабыркашынын бирден бир себепкери болуп эсептелет.